И сейчас разрешите предоставить слово представителю. Борбор каланын тургундары жана коноктору бул лагерге жөн чогулушкан жок. Быйыл пионерлер уюмунун түзүлгөнүнө 100 жыл. Буга ылайык Фрунзе биздин сүйүктүү шаарыбыз фестивали өтүп, улуу мундагы адамдар ак көйнөк, кызыл галстук тагынып өзгөчө атмосферага чөмүлдү. Иш-чара пионерлердин салтанаттуу гимни менен башталды. Фестиваль жаштарды да, улуу муунду да шаңга бөлөдү. Вспомнили детство. С нами еще детки играли. Мы очень рады, что мы сюда попали. Впечатления шикарные. Еще хотим. Как будто попали в свою молодость. Жаштыгыбызды эстеп отурабыз. Илгери өзүм пионер болуп жүргөн чагымды эстеп отурам. Баары сонун. Уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Очень хочется возродить вот это начало. А я из России, так получилось. Я жила на Карпинке, снимала квартиру, и здесь вот уже год не могу выехать из вашего прекрасного Кыргызстана. И я с вами, ребята. И это супер, потому что это был Советский Союз, и мы все вместе! Такая атмосфера Советского Союза. Все-таки Совет доору мага негизи эле кызык болчу. Азыр ошол мезгилге түшүп калгандай болдум. хотела побывать на таком мероприятии, чтобы ощутить это все. Жалпысынан лагерде 300дөй адам чогулуп, алар үчүн спорттук мелдештер дагы уюштурулган. Топ ойноо, аркан тартыш жана баштык менен секирүү. Уюштуруу демилгесин Фрунзе коомдук бирикмеси колго алган. Это единственный пионерский лагерь остался, который действует. Они 2 года не работали и... Бул иштеп жаткан жалгыз пионер лагери 2 жылдан бери иш токтоп турган. Азыр биртке кыйналып жатышат. Ошондуктан сезондун башталышы деп аларга бир аз жардам бердик. Бул лагерге меймондостук үчүн рахмат. Мындай иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүүнү пландап жатабыз. Ар түрдүү тематикада. Мындан тышкары иш-чара катышуучулары символикалык сумманы төлөшкөн. Бардык чогулган каражат куруучу пионер лагердин өнүгүүсүнө берилди. Бүгүнкү күндө биздин кээ бир кызматкерлерибиз да бул жакта катышууда деп айтсак болот. Күнүмдүк турмуштан бир аз алыстайын деп, өздөрүнүн кичинекей кезиндеги убакытка кайрылайын деп бүгүнкү ошо фестивалга келип катышып отурушат. Жана биздин кызматкерлерден башка Бишкектеги көптөгөн СССРде жашаган өздөрүнүн кичинекей чактарын сагынган адамдар келип отурат десек. Жаан-чачынга, аба ырайга карабастан шаардыктар жаркын маанайда үйлөрүнө кайтты. Уюштуруучулар мындай иш-чараларды дагы да жайылтууну максат кылууда. Наргиза Нурмаметова, Рашид Алиев, Жантай Макенов, Пирамида.